Чек арадагы ок атышуу жаңжал эч эле токтобой келет. Мунун жыйынтыгында кырчындай өмүрлөр кыйылып, карапайым эл жапа чегүүдө. Деги эле ушул маселени биротоло чечүүгө депутаттарда конкреттүү түрдө сунуштар барбы? Биз бар деп ойлойбуз, андыктан алдыда биргеликте сурайбыз. Кантип чечсе болот? Сунуштар барбы сизде? Кандай ойлойсуз? Билбейм, кыйын. Аны еще карап чыгыш керекпиз. Курал жана согуш менен чечиш туура эмес болуп калат. Сүйлөшүү жолуна баш керек. Тарыхыбызды, достугубузду бүт баарын ортого коюш керек да бул жерде. Бул жерде тажик тарап бул сүйлөшүүдөн качып атат. Биздин мурунку комиссиялар бир жолу айткан ушул жерден дагы биз сүйлөшөк десек качып атат деп. Сүйлөшкөндөн качып атат. Атайын созуп атат. Азыр жер жок, жер тарап атат, элдер көбөйүп атат. Алардын максаты жер. Атайын сүйлөшкөндөн качып атат. Ошон үчүн биздин мамлекет өзүнчө ырычактап, аларды сүйлөштүргөнгө, келгенге ошондой бир неме таап, өбөлгө таап сүйлөштүрүш керек да. Мындай бийлик соңку кездерде көбүнчө пиарга өтүп алган да. Барып бир кесе чай ичип келсе деле аябай тарыхый маселе каралды, анан тарыхый маселелер чечилди, 30 жылдан берки деген сөздөрдү аябай чоң пиарга айландырып алды. А бер жакта турган кишилер билишет, ал маселе бир жолугу менен чечилбейт. Керек болсо ондогон жылдар бою чечилбей келген бул маселе. Бул оор маселе. Ал жерге саясий эрк керек. Ал маселени чечиш үчүн. Анан кайра алдай берген десиңер да барбы? Жана Рахмонов келип, анан Ысык көлгө кайра келгенде Сооронбай Жээнбеков менен бирге мына эле мына Ысык көлдө олтуруп бүтүндөй кылым маселеси чечилди деп жар салган. Анын баары калп. Бүгүнкү бийлик дагы ушул чек ара маселесинин баары сүйлөшүлдү, чечилди, такталды деп атканын баары бүтүндөй калп. Өткөн жылы эле жана жолугушууларда айтпады беле, болду бул нерсе кайра кайталанбайт деп. Ошондуктан чек ара маселеси бул оор маселе. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам, бул 2-3 жолугушуу менен чечилбей турган маселе. Чек ара маселеси мындай узак мөөнөттө чечиле турган маселе. Анткени биз бербейбиз биздики деп атабыз, алар болсо биз бербейбиз биздики деп атат. Анан кантип компромисс табасың? Көпчүлүгү батыраак чечип койбойбу дейт. Батыраак кантип чечесиң? Же алар айтыш керек, кыргыздар ала бергиле, калганын биз алабыз деп. Же биз айтышыбыз керек. Андай болбойт. Ошон үчүн узак мөөнөттө биринчиден ал жактан эл журт кетип калбагандай кылыш керек да. Баткендин экономикасын өзгөчө өнүктүрүш керек. Бул өтө маанилүү. Инфраструктурасын жакшыртып, анан ушул боюнча мен сунуш бергенмин. Мисалы Баткенде завод, фабрика куруп, же комбинаттарды куруп, иш жумуш орундарын түзгөн адамдарга налог каникулун бериш керек. 5 жылгабы. Ошондо барат. Болбосо ал жакта ким барат? Алыс болсо, жолураак болсо, анан тынч эмес болсо эч ким барбайт да. Ошон үчүн ушундай налог каникулун берсе, көптөгөн ишкерлер ошол жака инвестиция кылат, жумуш орундары түзүлөт, адам көбөйөт. Адам көбөйгөн жерде билесизби, мындай сүрүү болот, кадыры баркы болот. Ошол жагынан иштешибиз керек да. Анан экинчиден суу чыгарыш керек ал жаккачы. Ирригация маселеси аябай чоң. Көрсөңүз керек, жанагы тас талаалары бар. Кадам жайдан баштап, тиги Лелеке чейин эки жактачы, ошол жерлерди бир өздөштүрсө, бактарды эксе, адамдарга бир жумуш орундары түзүлүп, анан бир кызык болмок да калып кеткенгечи. Анан кантсе деле эми билбейм, мен ушу милитаризацияга каршы болчумун, бирок армияны модернизация кылыш керек экен. Анан көрдүңүзбү, качканда баягы параллелдүү жол бар, ал жолдун акыбалы аябай начар. Баягы негизги трасса эмес, ошол параллелдүү жолду, мына жол фонду боюнча мыйзам кабыл кылбадыкпы? Ошодон каражат бөлүп туруп, андан кийин батыраак оңдош керек да. Анткени мобилизацияга бул абдан керек болот, Кудай бетин нары кылсын. Анан ошол жакта иштеген аскер адамдарынын айлыгын көтөрүш керек, өзгөчө. Эми Кыргызстан боюнча бир тариф, бирок ал жакта чоңураак болуш керек да, окладчы. Анан баягы командировка жиберүү, билесиз да, командировкада жүргөндө адам батыраак үйүмө барайын деп ойлонот. Ошол жакта мен кызмат кылып атам деп бир 3-4 жыл жүрө тургандай бир шарт болуш керек да, психологиялык. Айтор бир комплекстүү карабас чечиле тургандай эмес. Дипломатия өзүнүн жолу менен кете берет. Эки президент, эки өлкөнүн президенттери алар негизи жолугуп ошого чекитти коюш керек. Тажик тараптар челекке каршы ошо макул эле болуп атат, анан өзүлөрү эле провокацияларды кылып атышат. Бул жерде бир эле мындай жол бар да. Бул экономикалык рычаг. Согуш иретинде андай рычаг чындыгында эч пайданы алып келбейт. Же аларга, же бизге дагы алып келбейт. Экономикалык мен деген бул ошол Тажик Кыргызстан менен сүйлөшүп
ошол сатуу жактан, элге жумуш берүү жактан, суу берүү жактан ушундай камсыздап берсек, анда менимче акырындан бул маселелер өзүлөрү чечилет да.